Жұмыс іздеп келдіңіздер. Ооба. Мен жұмыстың шарттарын түшүндүрүп берейин. Биздин жұмыш өтө татаал, бирок маанилүү. Анан бул жұмышта сиз ар дайым сергек болушуңуз керек. Тикеңизден тик туруп иштегенге туура келет. Кечиресиз канча саат иштейт? Бир суткада канча саат бар? 24. 24 саат иштейсиз. Уктабайбы? Кызык. 24 saat boyu mu? 24 saat. Жыл бою. Эс ал күндөр жок. Бизде эс алуу каралган эмес. Жо, мен өзү убакыт эле карабайм. Мага чын айтсам, жумуш болсо болду да. 24 saat болсо деле иштей бересиз. 24 saat болсо деле иштейм. İşte жұмыс mu? Сизде карьерный рост деген сыяктуу бар да, өдө көтөрүп кетип. Бул кызматта дипломат болуш абдан маанилүү да. Дипломат билесиз да. Мен кесем дипломат. Анда жеңил болот анда. Бул жумуштачы бак төлөт. Сиз партнерыңыз менен иштейсиз да? Партнер менен. Партнер менен иштегенде тамактанасыз албетте. Анысы кантип жумуш болот анан. Бирок ошо партнердон кийин тамактанасыз. Партнердон кийин тамактанасыз. Мисалы сиздин партнерыңыз баягы иштеп атканда ойго келбеген нерселердин баарын айтышы мүмкүн да. Ошонун баарын жазганга туура келет. Ошондо алмак-салмак болуп иштеп калабызбы? Жок, сиз эле иштейсиз. Мен эле иштейм. Сиз эле Партнерим каякта иштеп турат? Бизде бир эле партнер болобу? Ушундай башалаган жерде иштейсиз да. Эми бир ойлонуп көрсөм кандай дейсиз, потому что мындай жумушка мен даяр эмесмин. Медицина жагын, финансы жагын, анан кулинария жагын дагы өтө ошол жакка жакшы болушуңуз керек да. Укол, дары берген билесизби? Дары бергенди билем, бирок укол сайран бересиз. Ошонун баарына укол, анан кулинария, тамак жасаганын кандайсыз? Тамак жасаганга жакшы билем. Ошонун баары керек да бул жумушкачы. Прям эң немелерди айтып турасыңдар, кулинария, медицина дегендер жаман көрчүм чын айтсам. Итте жаман көрчүм ушулардычы. Жатарда болсо элден кийин жатасыз, элден эрте турасыңар. Geç жатуунан кайра эрте туруп. Эрте туруп, анан түнү бою ошол партнерди караш керек. Ойго келбеген нерселерди да айтышы мүмкүн. Ошого да даяр болушуңуз керек. Мен психолог болуп иштейм. Психолог да болуш керек. Анын ойго келбеген нерселерди дагы жазышы мүмкүн. Ошонун баарын көтөрүш керек. Кандай эле көтөрө бересиз? Ошол себептен балким акча жагы жакшы болуш керек, Мына. Анан айлык төлөмө кандай болуп калат? Ошо, анан канча төлөйсүздөр? Айлык жок. Анан ошончо саат бою иштесем анан мындай айлык акысын билсе да болбойт турбайбы? Жок, айлык берилбейт. Кандайча берилбейт? Мен кандай пайдам бар андай болгондо? Айлык жок. Айлык болбойт. Айлык жок. Мен жумушка киргенде акча үчүн келип атам да бул жака. Өзүмдүн бир башка бир кичинекей бала болсом бир жөн. Анан мен айлык үчүн иштеген келдим да. Айлык акы болбойт мындай. Биз азыр акчага иштейли, кийин акча бизге иштейт да. Тыйын жок да иш болмок беле. Болот экен. Сиз бир тыйын албайсыз бияктан. Бир тыйын? Эмне деген жумуш анда? Может, партнерлордон акча аламбы же кандай? Эчтеке акча албайм ба? Албайсыз. Эчтеке. Албайсыз. Анда зачем мага? Бул жумушта айтайынбы, эмне деген жумуш? Бул жумушта апалар иштешет. Бул бала менен эненин ортосундагы сүйүүгө эч бир нерсе жетпейт. Апа, чоң рахмат мени
ушунча өстүрүп, ушунча мага берип, ар дайым карап, күнү түнү эс албай, тынымсыз мени карап, чоңойтканыңызга чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Чоң рахмат сизге. Баары бир канчалык аракет кылсак деле адам эч качан акысын актай албайт да. Ак сүтүн актай албайт, бирок аракет кылабыз. Мен сизди абдан сүйөм. Ар дайым кез болуп турабыз. Биз да абдан жакшы